Bizim meseleler birinci su meselesi. Koçkorta şaharında içimlik таза su 6 kilometrden skvажина менен насос аркылуу тартып келинген. Бул жерде 12 скважина иштеп, суунун наркы кымбат, сааты менен берилет. Ал эми суу түтүктөрү 50-60 жылдардагы тартылган, булардын бардыгы эскисиздик жетип авария болуп жатат. Мына ушуну оңдоо үчүн Кыргызнефтегаз ишканасы тарабынан 792 миллион сомдук долбоор иштелип даяр турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, баягы шаарларга бере турган 1 миллиардтын ошонун эсебинен бизге 792 миллион сомун берип койсоңуз, ушул суу маселеси чечилет эле. Себеби биз ушул суу түтүктөрүн алмашып шаар боюнча жаңы линия тартып чечилет болчу. Экинчи маселе жер маселеси, шаарды кеңейтүү. Мына аймактык административдик реформа жүрүп, шаарлар кеңейип атат. Эмнегедир Кочкорто шаары административдик аймактык реформадан кур калдык. Эч кимге кошулбай, шаарыбыз болгону 396 гектар жерибиз бар. 2,5 миңге жакын адам жер алуу үчүн кезекте турат. Үй салууга, ипотекалык үй салууга жерлер жок. Ошондуктан бул маселени чечүү үчүн Кочкортонун жанындагы Кошуна Рахманжан айылынын жерин кошуп берсеңиз, бул жерде биз ипотекалык үйлөрдү жана башка курулуштарды куруп, ушул маселе чечилет болчу дагы. Бул жерде утушка Кочкорто шаарындагы Рахманжан эл дагы ээ болот болчу. Ушул маселени чечип берүүңүздү суранабыз.